Ош шаарында жолдорду оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп жаткан учуру. Шаардын Кара Суу көчөсү жаңы көпүрөнүн курулуш иштерине байланыштуу убактылуу жабылган. 2013-жылы шаардык бюджеттен жолдорду оңдоп түзөө боюнча 153 миллион сом каралган болчу. Анын ичинен 100 миллион сом көпүрөгө бөлүнгөн болсо, 17 миллион сом жолдорду оңдоп түзөө иштерине бөлүнгөн. 7 ай ичинде 14,5 миллион сом өздөштүрүлдү. Быйылкы жылда абдан көп көчөлөрдү жамоо иштерине киргиздик. Азыр кайтып кетсек, борбордук көчөлөрү толугу менен бүткөрүлгөн. Эми мына экинчи этапка туура келип атабыз. Себеп дегенде кичинекей чуңкурлар чоңоюп кетет экен. Ошондуктан мына азыр экинчи этапты баштап атабыз. Кудай кааласа мына борбордук дагы мына Масалиев проспектиси, мына Турсунбаев көчөсү жана негизги көчөлөрдүн дагы калдыктары бар. Кичинекей чуңкур чоң болуп кетет. Ошондуктан ошону экинчи этабына киргизип туруп, аны мына август айынан баштап туруп чуңкурлар жамоо иштерин баштадык дагы. Жолдорду өз калыбына келтирүү үчүн кызматкерлер топторго бөлүнүп иштеп жатышат. Жолдун ортосуна чаңга оролуп иштеген кызматкерлерге айдоочулар тарабынан кагып силкүү да кездешерин жолдорду оңдоп түзөөдө иштеген кызматкерлер айтат. Алардын бири Фахридин. Бирөө рахмат дейт, бирөө сөйкөдө чегара турсаң болбойбу деп, барды жогу болот энди иш маалда. Ямышны кылып атабыз. Эми жолдо барды жогу болот, кыйынчылыгы бар, жеңил иш бар. Айлыклар нормальный эле болот атат. Курсак амбы жогу бар. Шаарды көрктөндүрүү үчүн бир топ иш-аракеттер жасалып жатат. Кызматкерлер жол оңдоо учурунда тоскоолдук болбосун үчүн кээ бир көчөлөрдү убактылуу жаап турганын, шаар тургундары жана айдоочулар түшүнүү менен кабыл алуусун суранат. Уулкан Зундук кызы, Надыр Боронбаев, Ынтымак. Ош облусунун аймактарында эпидемиологиялык абал турук. Бул тууралуу Кара Суу районунун санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Артыкбек Эралиев билдирди. Анын айтымына караганда, учурда ичеги карын оорулары жана жугуштуу оорулардын саны өзгөрүүсүз. Практически к 19 лет все дети, 99% детей переболевают гепатитом. Скрытой формой, клинически проявленной формой, но они до 19, до 20 лет практически 99% переболевают. И после гепатита А никаких остаточных явлений не останутся. Они через 3 месяца абсолютно выздоравливаются. А при гепатитах Б, С, Д идет хронизация, цирроз печени и так далее. Соответствующими осложнениями. Бул жыйынга облус аймактарынын санитардык көзөмөл борборлору катышып, маалымат каражаттарына аймактардагы эпидемиологиялык абал тууралуу кеңири маалымат беришти. Мында келген мекеме кызматкерлеринин айтымында, жугуштуу оорулардын көбөйүүсүнө өзгөчө ичүү сууларынын таңкыстыгы негизги себеп. Ичүү суунун сапаты боюнча акыркы 5 жылда алып карап көрсөк, өзүңүздөр көргөндөй бир гана деңгээлде турат, 3-3, 2-3, 3-3-2. Бирок мындай карап көрсөк, акыркы 5 жылдыкта көбүнесе каракулча чоңалайда суунун нормага жооп бербегендиги байкалат. Деген өзүңүздөр көрүп турасыздар, 12,5 и 12,4% отклонение катталган. Жугуштуу оорулар облустун аймактарынын Ноокат, Алай, Каракулжа райондорунда көрсөткүч жогору. Мисалга алсак, Алай районунда ичеги оорулар жана сарык оорусу көп катталат. Аймак санэпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин айтымында, учурда аймакта 17 айлык өкмөт болсо, анын 4-өүндө гана суу түтүктөрү орнотулган. Ал эми калган аймак тургундары арык сууларынан ичишет. Чоң айлыгы боюнча вообще 17 айыл бар, ошо 4 айылында гана таза суу менен камсыз болгон. Калган 13 айылда таза суу менен камсыз болгон эмес. Алар немеден дарыялардан ичишет, арышны сууларды ичишет. Былтыркы жылы, мындан 2 жыл мурун вирусный гепатит жаңы А түрү менен оору өтө өскөн. Баягы айылдарда климаттын жылуу болушу менен ошол арышны суулардын ичкен айылдарда гепатиттин случаясы өсүп кеткен. Былтыркы жылы андай түрү катталбады, быйылкы жылда ушул мезгилге чейин азыр 27 түрү оору гепатит А болуп катталды. Жарандар ортосундагы жугуштуу оорулар көп катталганын дагы бир себебин адистер өздүк гигиена толук сакталбайт дешет. Аны менен катар эле көр тириликтин айынан жумуш издеп кеткен ата-эне балдары чоң ата чоң энелеринде калып, алардын саламаттыгы ойлондурбай койбойт. Балдардын ичинен
15%'ı детсадка барат, калганы барбайт. Значит, уход жок калып атат, ата-энеси карабай атат балдар деп атабыз. Ата-энеси балдарын тарбиялап, в смысле, өздүк гигиена эрежелерин сактоого тарбиялап атат. Эң негизги правила бар, илгертен калган. Тамактануунун алдында дааратканадан кийин колуңду таза самындап жуу деген маселени үйрөтө албай атабыз. Айылына чөйрөбүз булганган болсо, суубуз булганган болсо, анан кийин балдарыбыз көчөдө бесприсмотр ойноп жүргөн болсо, кери ошо булганган кол аркылуу, булганган мөмө жемиш аркылуу, же болсо чымын отуруп коюп, булгап койгон тамак аш аркылуу оозуна салып жугузуп атат бул ооруларды. Только ооз көңдөй аркылуу жуга турган оорулар. Эгер биз тырмактарын жакшы алып, кийим кечесин таза кармап, өздөрүн гигиеналык навыктарын үйрөтүп койсок, балдарга жакшы болмок. Республиканын аймагында эпидемиологиялык ооруларына 2013 жылдын 6 айында 8000ден ашуун адам чалдыккан. Алардын ичинде 84% 14 жашка чейинкилер, 95% 5 жашка чейинки жаш балдар. Медицина кызматкерлеринин айтымында көпчүлүк учурда жарандар өз убагында дарыгерлерге кайрылышпаганы да оорулардын санын өсүүсүнө таасирин тийгизет. Бейтапты канчалык эрте ооруканага алып келсе, ошончолук жугуштуу оорулардын алдын алууга болот жана дарылоонун эффективдүүлүгү күчөйт деп эскертишет медицина кызматкерлери. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Антымак. Кыргызстан билим берүү министрлиги Канат Садыков мектептерде 1300 мугалим жетишпестигинен маалымат берет. Киртак. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкерлеринин берген маалыматы боюнча бүгүнкү күндө жаңы окуу жылы үчүн мектептерге жаңы адистер чакырылууда. Былтыркы окуу жылында Ош шаардык мектептерде 3300-600 мугалим иштеген. Ошону менен бирге 2011-2012 окуу жылында шаардык мектептер үчүн 222 кадр жетишпестигин көрсөтсө, 2012-2013 окуу жылында 184 мугалим жетишпеген. Кутман Камчиевдин билдирген маалыматы боюнча негизинде мектептерде орус тили, физика, математика мугалимдери жетишпейт. Эми бул деген сөз мектептерде сабак өтүлбөй жатат деген сөз эмес. Себеби дегенде бардык мектептерде, бала бакчаларда тийиштүү сабак жүргүзүлүп жатат. Бизде сиздер билесиздер, шаарыбызда жергиликтүү жогорку окуу жайлары бар. Ал жерден биз 4-5 курстардын бүтүрүүчүлөрүн тартканбыз. Жана шаардагы жеке менчик мектептери бар. Алардагы мугалимдерди тартканбыз. Ошонун негизинде мектептерде бардык предметтик сабактар өткөрүлүп жатат. Бирок тилекке каршы акыркы жылдары биздин жаштар көбүн эсе юридикалык жакка, көбүн эсе финансылык жакка окуп жаткандыгына байланыштуу педагогдор азыраак даярдалып жатат. Кутман Камчиев шаар казынасына мугалимдердин коммуналдык кызмат акыларын төлөп берилүүсү да жаш мугалимдердин мектепке кайтып келүүсүнө себеп болот дейт. Маалымат үчүн айта кетсек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2220 мектеп бар. Республика боюнча 75 миңге жакын мугалим кызмат кылып келет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда диний жактан билим алуу кай жерде кайсы жол менен берилүү керек деген суроолор талкууланууда. Ош облусунун казысынын билдирүүсүнө караганда, буга чейин диний сабактар үйлөрдө билим алуулар жүргүзүлүп келген. Анын негизги себеби атайын билим берүүчү медреселердин аз санда болгондугу негизги себеп. Ош облусунун казысынын пикирине караганда, бүгүнкү күндө мындай билим берүү жайлары жетиштүү болгондуктан хужураларга муктаждык арбыган. Хужурада турушуп, хужура деген бир бөлмө деген сөз. Ошо бөлмөдө турушуп, анан жанагы дамыла алым киши учур менен аларга өздөрү кирип сабак берип чыгып кетип жүргөн учурлар болгон. Ал эми биз мамлекетибиз эгемен эркин болгондон кийин ошол хужуралар бүгүнкү күндө өздөн өзү жоюлууга барды. Себеби медреселердин ачылышы муну шарттады десек болот. Бирок 2004-2006 жылдары диний экстремизм боюнча мониторинг өткөзгөн учурда үйлөрдө билим алуулар жүргүзүлгөнү белгилүү болгон. Бүгүнкү күндө мындай хужуралар жашыруун түрдө иштеп жаткандыгы белгилүү. Өш пайтларда биз juda көп хужуралар менен токунушканбыз. Бүгүнкү күндө ham бул хужураларды жок деп айта алмаймын. Хужуралар бар. Hocaralar iki xil. Biri ana shu hozirgi madrasalarda qoshida ochilgan. İkincisi maxfiy, mana shu podpolniy deymizmi, mana shu mahallalarda, yo'llarda, bu yerlarda shu maxfiy
tarzda yoshlarda o'qitayotganligidan xabarimiz bor. Иззатулла Рахматуллаев хужра билим алууда түрлүү агым диний маалымат алуусу мүмкүн дейт. Aşı oilada, aşı kampirda uyga mehmon kelib qopti. Mehmon kelib qolsa, noni yo'q ekan, shu o'g'lidan non so'rabdi. Endi ikkita non berib qo'y, quda kelib qoldi desa, kelini nonni tortib beribdi tarozida. Uni enasi bilmagan, keyin nonni yopganiga nonni bergan. Tarozda nonni tortib olgan. Tortib olgandan keyin gram qancha gram kam chiqqanda endi sen hali eni xafa bo'lib yig'labdi. Nima eniga ham nonni tarozda o'lchab beradimi? Nima asnaqa deb yozilganmi desa, u dunyoda uni ham javobi bor debdi. Bizga aytib yig'ladi asnaqa deb. Biz hayron bo'ldik. Мындан сырткары хужра менен медресе алдындагы билимдин ортосунда чоң айырма бар экендигин айтат. 3 августтан 4 августка караган түнү Кадыр түн. Кадыр түн орозонун бүтөөрүнө жакын тосулат. Ислам дининде көрсөтүлгөндөй Кадыр түнү арам нерселерден алыс болуп, жаратканга шүгүрчүлүк келтирип, түнү менен намаз окуп чыгуу керектелет. Эркектердин баары мечитке барып, жамаат менен биргеликте таң атканча бата тилесе, аялдар өз үйүндө тосконго мүмкүнчүлүк бар. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде ушундай бир аятты назил кылып түшүрүп айтты. Estaizu billah inna anzalnahu fi laylatil qadr. Albatta Alloh Taala bizga berdi Laylatul Qadr tunun. Payg'ambar alayhissalomga aytdi: "Va ma adraka ma Laylatul Qadr." Laylatul Qadr tuni qanday tun ekan bilmay jatasizlar bu deganda Laylatul Qadr xayrun min alf shahr. Laylatul Qadr tuni 2 rekat namoz o'qib jaratganga jalingan 1000 ay ibodat qilgandan afzal jo'g'ri turadi dedi. 1000 ay degan hisoblaganingizda 83 yilga to'g'ri kelayotgan. Bir adam 83 yil ömür görübey bu bir Allah'ın işi. Oşun için jalpı jurttu ertege kutlu tünde tünök kılışka jana jaratkanга жалынып жалбарып өтүп кеткен мархумалар күнөөлөрүн кечирине алакан алкашка чакырып кетем. Экинчиден ар бир мусулман жут эртеңки күн ушундай бир күн аялдар үйлөрүндө bir жерге топтолбостон, мечитке, кафеге, бирөөнүн үйүнө топтолбостон, ар бир эне үйдүн куту дегенде ошол жерге келин кыздарга баш көз болуп үйдө tünök kılış gerek. Alemi erkek zatı uyda oturmasından barısı meçitlerде tünök kılış gerek. Şariat uşul talapka, uşul tartipке çakırat. Ош шаарынын казысынын айтымында Кадыр түнү шаар тургундары менен биргеликте жыл сайын борбордук мечиттерде өткөрүлүп келет. Бул жылы да тургундар менен биргеликте өзгөчө белгилерин айтат. Ал эми шаар тургундары Кадыр түндү кантип тосот болду экен деп суроо узатып көрдүк. Дагы тособуз. Şu sardan keçip уктабай. Şu Кудайдан турабыз, тособуз. Şu mına жерде казылар менен мечиттеги. Ооба, şu юбилей менен. Орозо кабыл болсун деп жакшы нерселер сүйлөп. Тосом. Өзүбүздүн жамаат бар, шулар менен тособуз. Курандарды окуйбуз. Жакшы тилек каалоолорду айтабыз түнү менен, ушу намаз окуйбуз, ушу. Ошентип тосуп жүрөбүз жылда. Обычно биз кыздар менен тосчубуз. Быйыл сиңдим менен эле тосом да. Китеп окуйбуз, намаз окуйбуз. Ошо кичине Аллахтан тилеп. Бүгүн ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясы Ош шаарынын тургундарын маалымат менен камсыз кылуу максатында атайын Twitter акциясын өткөрүштү. Ага алгач ынтымактын фанаттар клубунун мүчөлөрү жардамга келишти. Аларга Twitterди телефонго туташтыруу жол жобосун үйрөтүлгөндөн кийин фан клуб мүчөлөрү шаар көчөлөрүнө чыгышты. Алар шаар тургундарын телефондоруна ынтымактын жаңылыктарын окуп турууга туташтырып жатышты. Qanday qilib yoziladi? Keyin buni 40 qilamiz, 40 nomeriga. 40. Hozir buni jo'natganingizdan keyin o'sha bu sizga o'sha подключать bo'ladi. Мындай мүмкүнчүлүк менен жарандар ынтымактын ар кандай багыттагы жаңылыктарын кол телефондору аркылуу эле акысыз окуп турушмакчы. Ынтымак КТРКсынын Ынтымак KG сайтынын редактору Асанбек Каракозуевдин айтымында акция мындан ары да уланат. Бул акцияда кыска мөөнөттүн ичинде эле 100гө жакын адамдын телефондорун туташтырып бердик. Ошону дагы биз жайылталы деп жүрөбүз, деп атабыз. Буйруса мындан дагы көп адамдарды кошуп биздин Twitter акциябызга адамдарды Ош шаарындагы
башка аймактардагы дагы адамдарды Twitter'dagi биздин ынтымактын немесин кошуп беребиз, аларга бекер жаңылыктар өз убагында колуна түшүп турат. Ал эми ынтымактын жамааты биздин жалпы эле көрүүчүлөрдү, угармандарды жана окурмандарды болгону 2 сом акча которуп, ынтымактын Twitter аккаунтуна кошулууга чакырат. Андан соң кайрадан follow@trk астыңкы сызык ынтымак сөзүн жазып, дагы 40 кыска номерине жөнөтсөңүз болду. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 95 тыйынды түздү. Евро 64 сом 83 тыйын. Россия рублі 1 сом 48 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын, Тажик самонеси 10 сом 28 тыйын. Кыргызгидрометтин билдирүүсү боюнча Кыргызстандын аймагында 3 августта кээ бир областтарда жаан-чачын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо гана күтүлөт. Абайдын температурасы Баткен областында түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градус. Ош областында түнкүсүн 20-25, күндүз 31-36. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 20-25, күндүз 31-36 градус. Нарын областында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус. Талас областында түнкүсүн 16-21, күндүз 18-23. Ысык көл областында түнкүсүн 14-19, күндүз 20-24 градус. Шүй областында түнкүсүн 18-23, күндүз 29-34 градуска чейин күн ысыйт. Бишкекте 3 августта жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абайдын температурасы түнкүсүн 21-23 градус, күндүз 32-34 градус болот. Ошто 3 августта жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр. Абайдын температурасы түнкүсүн 21-23 градус, күндүз 34-36 градуска чейин ысыйт.